Музыкантты террорист кылып жатышканына чыдоо мүмкүн эмес. Пианистти видеодон көрүп калдык. Башка дагы канча кыргызстанды кыйноого кабылып жатты экен. Тышкы иштер министрлиги маалымат бербейсиңерби? Кармалгандардын арасында биздин жарандар жокпу? Тактабайсыңарбы? Өз милдетиңерди ушул күнгө чейин эле кыла бербейт белеңер. Дагы канча кыргызстандык жалган жала менен кармалды. Алардын канчасы эмгек миграциясына, канчасы убактылуу барышкан. Силер креслодон жамбаш көтөргөнчө Казакстандын тим видеодо ал музыкант эмес, башка бир Узуров деген эме деп маалымат бергенге жетишип жатат. Кыймылдагылачы деген сүрөттө биздин музыкантыбыз, пианистибиз Викрам Рузахунов ал террорист эмес, деп Гүлжан Эшпаева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандын мыкты пианистин ушинтип кыйнап сүйлөтүп атканы Казакстанга эч кандай террористтер келбегенин, сырттан келгендер кол салбаганын ачыктап койду. Калп эле ушул жол амал менен Назарбаевдин канга боелгон колун тазалоо максаты экен. Алардын беттери ачылууда. Бул бир гана мисал, күнүгө калптары чыгат. Ошондуктан Токоев Назарбаевдин зулум бийлиги, кир саясатыңарды силерден 100 эсе таза адамдарды садага чабуу менен ишке ашырбагыла, жүзүңөр курусун. Викрам Рузахуновду кыйнаган кылмыш үчүн алар жооп берсин, биздин бийлик талап кылсын, деп Рита Борбукеева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев коңшу өлкө биздин жаранды терроризмге айыптап жатса жөнө турбайбыз. Биз Викрам Рузахунов террорист эмес экенин анык билебиз. Ал мындай кылмышка айыпталып жоопко тартылбашы керек. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Учурда Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында бир нече адам музыкант Викрам Рузахуновдун Алматыда кармалганы боюнча нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Алар чогулган жерге Ташиев барган. Викрам Рузахунов террорист катары жоопко тартылбашы керек. Бул боюнча атайын кызматчына тим иш алып барууда. Биз казак кесиптештер менен да байланышып маалымат берди. Коомчулук билиши үчүн ал маалыматты сиздерге да жеткирип коеюн деп келдим. Коңшу өлкө биздин жаранды терроризмге айыптап жатканда жөнө турбайбыз. Эгер керек болсо, биз биргеликте иликтөө жүргүзүүгө даярбыз. Тергөө тобуна адистерди жиберип жараныбызды бүт жактан коргойбуз. Рузахунов мурда бир дагы башаламаттарга аралашпаганын аныктадык. Кокусунан ал террорист болуп калбайт, деди Ташиев. Ошондой эле ал Казакстандын мамлекеттик телеканалдары туура эмес маалымат таратып жатканын, атайын кызматтар иликтөөнүн риторикасын өзгөртүшү керектигин белгиледи. Биздин жаранды терроризмге айыптаганы туура эмес. Мен УКМК төрагасы катары айтарым, биздин өлкөдө эч кандай террорист жок. Эгер чыга турган болсо, тийиштүү чараларды колдонобуз. Казакстанда мурдатан иштеп жүргөн кыргызстандыктар митингге аралашып калышы мүмкүн, бирок андай фактылар тууралууда расмий түрдө эч кандай тастыктоо жок. Мен атайын кызматтын башчысы катары айтып коеюн, кандайдыр бир иштерди жасоо үчүн Кыргызстандын коңшу өлкөгө террористтер кирип барды дегени туура эмес. Андай болбойт дагы, деди УКМК төрагасы. Белгилей кетсек, Казакстандын Казакстан мамлекеттик телеканалы бүгүн 9-январда митингтерге катышуу үчүн Кыргызстандан барды делген жараны сурак берип жаткан видеосун жарыялады. Ал берген көрсөтмөсүндө белгисиз адамдар митингге катышуу үчүн 90 000 теңге сунуштап чакырып, самолетко билетин алып берип, Батирге жайгаштырганын билдирген. Эл чындыкты билсин. Бул чукул видео кайрылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жана министр Руслан Казакбаевка жолдонот. Урматтуу Руслан Казакбаев жана министрликтин жааматы, мындан бир нече саат мурун кыргызстандык жаран кармалып, анан ошол жерде митингге акча үчүн, $200 үчүн деди, 90 000 теңге үчүн катышып атканын мойнуна алган видео тарап атат азыр соцсеттерде. Мен сиздерге айтып коет элем, бул деген кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов деген атактуу джазовый пианист, музыкант. Бул деген мындай видеодо көрүнүп турат, мындай сабап ур тепкиге алып туруп, ошол жалган жаланы мойнуна алдырганы көрүнүп турат. Себеп дегенде бул музыкант андайга барышы мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул деген баягы пианист катары, музыкант катары Казакстанга барып иштеп жүрөт, дайым ресторандарга барып ойноп, жаңы жылдык баягындай кечелерге ойноп келгени барган окшойт. Бул өзүнүн негизи эле баягы чыгып жүргөн музыкант катары иштеп жүргөн акчасы деле кымбат. Ага мындай бир болбогон бир $200 үчүн митингге катышкандын кереги жок болчу. Анан кийин бул жерде көрүнүп эле турат, баягы бир атайын жатталма сөздөрдү жаттаттырып туруп эле мойнуна алдырып койгону көрүнүп турат. Ошондуктан суранаар элебиз, баарыбыз, мен музыканттардын атынан дагы суранат элем. Урматтуу Руслан Казакбаев тез арада ушул кырдаалды мындай бир териштирип, сураштырып, анан кийин ушул биздин жараныбызды жана мындан башка дагы биздин көп кыргызстандык жарандар мүмкүн ушундайга кабыл болуп калып атышы мүмкүн, жалган жалаага. Тез арада ушул баягы ушуну териштирип, анан кийин биздин жарандарыбызды Кыргызстанга алып келишиңиздерди өтүнөбүз. Эл чындыкты билсин. Берип аткан маалыматы боюнча ал кайсыл бир акча үчүн ошол жака барып
митингге катыштым эле деп өзү айтып берип атат. Бирок биз эсептейбиз, жана ошол эле мезгилде аны как мындай коңшу мамлекеттен келген митингчилер, террористтер катары көрсөткөнгө аракет кылып атышат да. Мен ошол биздин Кыргызстандын атайын кызматтын башчысы катары айтып кетет элем. Биздин мамлекетибизде эч кандай террористтер жок, террористтик уюмдар жок. Жана ал жеке Мурзахунов боюнча айта турган болсок, ал адам ушул убакытка чейин кандайдыр бир жаман көрүнүштөргө, ушундай бир башаламандыктарга, митингтерге катышып же бир жүргөн бала эмес. Ал жөнөкөй гана музыкант, коомдо белгилүү музыкант болгон, музыкант ырчы киши болгон. Ошондуктан биз ачыгын айта алабыз, Мурзахунов эч кандай террорист болгон эмес, болушу мүмкүн да эмес. Кайсыл бир обстоятельстволор менен ал ошол жерде бир ошол коргондордун колуна түшүп калган да. Аны мен кандай жагдайда түштү, эмне болуп түштү, анын баардыгын биз жакында териштиребиз. Мен ушуну мындай ачык айтып коюшум керек, что биздин коомчулукту ошо Кыргызстандан террористтер өтүп, анан ошо Казакстанга митингчилер катышып, ошол менен чогуу кайсыл бир деструктивный бир элементтерди жасаган дегенди конкреттүү түрдө айтып коеюн, андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, себеби биз коомубуздагы адамдарды, коомубуздагы биздин ушундай маселелерди толук бойдон көзөмөлдөп турабыз. Эл чындыкты билсин. Сиз таанып. Бул Викрам Мурзахунов. Бул музыкант, пианист, өтө жакшы киши. Бул кишини баарыбыз билебиз. Мындай жаман жандарға біз бара турган біз ишенбейбиз. Бул адам андай 80 теңге, $200. Бул адам 100 есе көп табат акча. Андай нерсеге барыш мүмкүн эмес. Ишенбейбиз. Эл чындыкты билсин. Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату. И меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. А на следующий день решил поехать домой. И меня задержали в селе Самсы, военные. Сколько человек было, когда вы приехали в квартиру? Может быть, человек около 10. А дорогу вам оплатили? Мне купили билет, я говорил же. Эл чындыкты билсин.